Уулунун актыгына ишенген эне. Мындай мелкий бир хулиганство менен деле милицияга барган эмес да, баламчы. Инисинин өлүмүнө таксист күнөөлүү деген маркумдун агасы. Жүргөйгө 2 жол саят, колдукка 1 жол саят. Бул окуя 1 жыл мурун Чүй облусунун Кара-Балта шаарында катталган. Анда 24 жаштагы Алмазбек Сапарбеков аттуу таксист 53 жаштагы кардарына бычак сайып өлтүрүп койгон. Эми эки тарапты бирдей күттүргөн соттун адилеттүү чечими качан чыгары белгисиз. Былтыр 2017 жылдын 31 январь күнү менин экинчи балам Сапарбеков Алмазбек Сапарбекович ошол таксовайт этип жүргөнү анык, бардыгы эле билишет, 3-4-5-6 жылдан бери эле таксовайт этип жүргөн. Кара-Балтанын Пальма магазининин алдында, переездин жанында. Ким каалаган келип таксиге тура берди. Ошол жерде 3 такси турганда алдында менин балам туруптур. Ошо балам турган кезде бир киши келип, суук күн болчу, айнегин ачып сүйлөшүптүр. Ошо мени дачага, тиги ден соолук дачасына жөнөтүп жеткирип койсоң деп сураныптыр. Экөө сүйлөшүп, жеткиргенден кийин ошо айткан жерине. Ушул менин үйүм ушул жерге токто деп айтат. Токтоп, балам токтоп атканда разворот алып келе бер, анан токтойм дептир. Мен айтып аткан сөздөрүмдүн бардыгы ошо баламдын показаниясында жазылган да. Токтодум дейт, токтогондо эле ошо айткан үйдүн тушуна токтоп түшө бериңиз байке деп эле акча берсе санап алам дейт да такси. Машинанын плафонун жагып аткан кезде эле ал да мага эч нерсе сүйлөгөн жок, мен дагы эч нерсе сүйлөгөн жокмун дейт. Күтүлбөгөн эле жерден кайдан жайдан колуна бычак пайда болуп эле сол жакта рульда пассат машина. Руль жакта мен баламды мондайнан ортодогу эме пластмассанын үстүнө секирип өттү дейт. Какой-то бир үн чыкты дейт. Оп деп эле секирип өтүп туруп эле мондай катуу деле кыйкырган жок дейт да. Монтип менин тамагыма кучактап мойнуман бычак тартып ийди дейт. Ошо кезде ал деле жанталпас кылып батыраак соя калайын деген да. Бычак тайып кетип, мындай болуп туруп, бияка жаактын сөөгүнөн тайып кеткен окшойт да. Мен оюмча ошондой болгон да. Анан балам ошо жерден коркуп кетип, жана светти жагып аткан колу менен тигинин бычак кармаган колун ылдый каратып басып туруп, колунан бычагын жулуп алдым дейт. Анан эле кармашып эле бир убакта мага кайра дагы сая турган болуп калды дейт. Мен анын эшигин ачып, ручкасына жанталашып, эшигин ачып туруп, түртүп жиберейин деп ойлодум дейт да. Анан ушинтип качамын деп ойлодум дейт. Бирок ага мага шанс бербестен мен тигинин эшигин ачаарда уже менин колумун үстүнөн кармап, бычак кармаган колумун үстүнөн кайра кармап, мага сайганы калды дейт. Уже мындай ушундай жаман акыбалда калдым дейт да. Ар ким экөөбүз тең өмүрүбүз менен күрөшүп калдык дейт. Ошо кезде мен өзүм баягы каттуу коркуп кеттим дейт. Мындай шоковый состоянияда кантип ага мен сайып койгонумду өзүм түшүнбөй калдым дейт да. Ошондон кийин кардар унаадан түшүп алып качып кеткен экен дейт Кылмышка шектүүнүн апасы. Айтымында уулу ошол жерден аймактык тескөөчүгө кайрылган. Бул боюнча Кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, кийин тергөө учурунда ал 99-беренеге өзгөртүлгөн. Мындан улам Жайыл райондук соту Кылмышка шектүүгө 3 жылга шарттуу түрдө жаза ыйгарган. Бирок маркум Алмазбек Назаркуловдун жакындары Чүй облустук сотуна апелляциялык арыз жазып, облустук сот ишти кайра тергөөгө жиберген. Тигилер обжаловать этпесе балам чыгып кетмеген. Обжаловать этишти булар. Анан кассационный арызын областка жазышты. Анан областта сот болуп баштады. Областта деле бир 5-6 ай сот болду. Аябай аякта тем более хуже отложка болуп атты да. Анан эми соттор деле ошончолук отложка кылбай баттатып бүтүрсө деле жакшы болот эле да. Адамды аябай Кыргызстанда бирок адамдын укугу корголбойт экен да. Балам жинди болуп калды. Өзүм балам. Ортодо мынау жүгүрөт, эки жака. Ошо баланын аркасынан жок, мына 2 күндөн бери кайка кеткенин билбейбиз. Абдысамат Назаркулов иниси 31 январь күнү мурда саткан унаасынын 100 000 сом акчасын алуу үчүн Кара-Балта шаарына келгенин, кырсыкка кабылгандан кийин маркумдун жанындагы акчасы, норка томагы жоголгонун айтып, анын жүрөгүнө бычак сайылып каза болгондугун кошумчалады. Негизи тергөө иши ошол эменин айтуусу менен жүрдү да негизичи. Сапарбек уулу Алмастын айтуусу боюнча эле жүрүп атат. Мындай изилдеп, тактап изилдеген эле жок негизи. Себеби дегенде биз тиги шаардан биз тап келип алдык, следователь. Биз карындашым экөөбүздү автобазга отургузуп коюп, анан алар тигил эменин адвокаты менен кетет. Адвокат менен барат да, анан булар ошо жактан эле уже алдын ала сүйлөшүп эле
97 статьяны 99-га бурмалаш үчүн алдын ала иш жасашкан буларчы, сүйлөшүп алыпчы. Биринчи жолу менин сайып экен деп атат тиги шопурчу. Шопур. Анан анда мен өзүм сама оборона кылдым. Анан ал жүрөккө 2 жолу сайып бычак менен тиги шопур. Жүрөккө 2 жолу саят, колдукка 1 жолу саят. 4-үнчү сайганын мээри, колдун мээрине. Анан эксперттин айтышы боюнча ошол сайганда эле өлөт экен киши. Ал шофер айтат, таксист айтат. Жүгүрүп кеткен дейт. Мен карасам жүгүрүп бараткан дейт. Анан кийинки соттук процесстерде сөзүн баарын путать этип атат. Бычактын так апрелитетип айткан жок бычакты. Кимдики? Биз шофердики дейбиз. Ал тигиники дейт. Бычакты так себеби распечаткасы эме болуп калыптыр да. Бычак ал кишиники болуп чыкты да. Кылмышка шектелип кармалган таксисттин апасы Гүлай Мамытованын айтымында маркумдун 40-ында 50 000 сом акча жана азык-түлүгүн алып барышкан. Баягы өлүмдүн зыйнатын кылсаңар болот, бүтпөгөн нерсе бар беле бүтүрөбүз да деп, ошо именно ошо Бүртөган агасы Абсамат байке деле айтты да. Эжелери деле айтышты, аксакалдары деле. Анан биз андан көмүлдү, ошо койгон күнү дагы жолдошум менен күйөө балабыз барып, ошо топурак салып келишти. Андан 40 бир күн калганда келгиле сүйлөшөбүз дейт. Анан мейлдеп бир жылкыбыз бар болчу, кайненем колунда. Ошо жылкы бооз жылкы болчу. Ошо бооз жылкыны алдык. Именно ошо суу самырлык мал жүктөгөн машиналарга жүктөп алып барып түшүрүп бердик. 50 000 сом накты акча санап бердик дасторконун жээгинде. Бир кой сою алып барып, бышырып алып барып дасторконго койдук. Кант, чайын, ошо кыркашка керектүү фруктун эмелерин, нампанын бүт баарын апардым. Өзүм көңүлмөн чыгарып кийит кече подарка кылдым. Куран окулду, эми тиги бу деп ойлондум да, десем жок, болгон жок да. Анан кийин бардык нерсени алышты да, биз кагаз бербейбиз деди. Бербейбиз, биз силер менен до конца барабыз деди. Булар негизи мал алып келген, мал алып келип, эми алып келип бир 7-8 жолу келди. Биз адегенде албай койгонбуз, таза жолотпой. Жанагынтип жалдырап, бардыгына макулбуз деп аткандан анан биз адвокат болуп баарыбыз кеңешип туруп анан кой. Кечирсе кечирелик. Деп анан биз ошо менен анан айтканбыз. Давай, шартың барбы? Биз деле аябай көп сураган жокпуз. Үйүнө баалап туруп эле $10,000 деп эле ачык айтканбыз. Тияк бияк майды чүйөн эстеген керек жок. Биз давай мындай эметпейбиз. Макулсуңар, макул болсоң ушул условияны аткаралы деп эле айтканбыз биз. Абдысамат Назаркуловдун айтымында иниси маркум Алмазбек Назаркулов мурда мал уурулук менен соттолгон. Жогоруда сөз болгон $10,000 алып келсе, тосмо арыз жазып бермекпиз дейт ал. Уже жанагы $10,000 өздөрү айткандан айтканбыз. Айткандан биз уже бүттү. Алып келип бергенде ошондо сразу соттон кутулмак. Мен встречаны жазып бермекмин. Ошо 19 май күнүнчү. Алып келди. Биз айтканбыз, бүттү, кайта эме кылбагыла. Макулсуңарбы? Жанагындай үйүн бүтүрүш керек. Эмеңерде $10,000 сураганбыз, ушуну бергиле анда. Ошо боюнча бүттү, ошо боюнча болуп тур деп эле эки жакка тарап кеткенбиз. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиргендей, азырынча иш Чүйгө да, Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө да келе элек. Иштин соттон кайра тергөөгө кайтарылышы айрым учурда 2 айдай убакытты талап кылат. Кылмыш иши колубузда жок болгондуктан азырынча бул окуя боюнча эч нерсе айта албайбыз деди аталган мекемеден.